Казакстандын Эмбекши Казак районунун Маловодный айылында бул кашарда мекендешибиз уй саап, жылкы карап, кык чыгарып жүргөн. Бул эмгеги үчүн кожоюн Жумагүлгө акча төлөп берген эмес, болгону курсагын тойгузчу. Казак үй бүлөсүндө жүргөн Жумагүлдү мекендешибиз байкап калып, кулчулуктан куткарылды. Ошо хозяиндер бар экен, анан аларга сурасак биринчи эчтеке билбейбиз деп айтышты. Андан кийин биз ушундай маалымат боюнча келдик деп кашараны издей баштаганда, анан чакырып бул кыз жана Жумагүл деген кыз аларга Ырыскүл деген ат менен айтып жүргөн экен. Ырыскүл деп чакырсак, короонун ичинде ошо жумуш жасап аткан жеринен чыкты да. Анан чыгып эле сразу эле бизди көрүп эле сүйүнүп кетти дагы, кетем деп аракет кылды биз менен. Анан ошол жерден биз менен ошо консулстводо жана кошо барган балдар менен кайтарып алдык да. Мен арманым мисалы ушу ата энемди көрсөм деген ошол эле. Жумагүл азыр 25 жашта, Ноокат районунан болоорун айтат. Журтташыбыз аны Нуриле аттуу айым тамеки таласына иштеп каражат табабыз деп Казакстанга алып барып кулчулукка сатып жиберген дейт. Ошондон бери ар кимдин колунда жалданып иштеп кордук көрүп келген. Кол менен букшаратган темир күрөк менен башымдан урат. Темир менен колго неме кирсе аябай урат олор ошондой. Ошондо да чыдап, мен калтаңын жесем да чыдап иш кылып жүрө бердим ошондой. Жумагүл бүгүн Ноокат районуна ата энесиникине жол тартты. Жанында эч кандай документи жок болгондуктан замандаш ассоциациясынын өкүлү Талант Бекбаев Жумагүлдү коштоп барат. Жумагүлдүн ата энесин таптык, Оштун Ноокатынан экен. Эми бул кыздын көп жактан жетишпестик, бир аз ооруйт экен, акылын, памяттери кетип калганда, или жаш кезинен ушундай сабатсыз экен. Азыр деле эми бирөөлөр ээрчитсе, бул любой жака кетип калды, курсагы тойсочу. Бул кызды лечение кылып, жана хирург немелерге көрсөтүш керек. Мунча больницалар көрсөтүп, психологдор көрсөтүп. Жакынкы убакта Жумагүл калыбына келтирүүчү кризистик борборго жаткырылат. Казакстандагы кыргыз диаспорасынын өкүлдөрү көпчүлүк учурда кайдыгерликтин айынан мекендештерибиз кулчулукка кабылып калып жатышкандыктарын айтышты. Нургүл Жумабекова, Тимур Сыдыгалиев, Коомдук биринчи канал.